Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган маанилүү жаңылыктар тууралуу айтып беребиз. Айыркен Саймаити кыргыз паспортун кантип алганы айтылды. Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстанга экстрадицияланды. Роза Аманованын жолдошу депутат Кубанычбек Жумалиев салык кызматынан 33 фирмасын жашырып жүргөн. Бишкектин Борборд көчөсүндө топ балдар массалык мушташ уюштурушкан. Дааратканага суранып чыккан 7-класс кызды мектептен зордуктап кетти. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар боюнча кененирээк маалымат. Биздин каналга жазылып, акыркы маанилүү жаңылыктар менен камсыз болуңуздар. Кытай жараны Айыркен Саймайтиге Сузак райондук паспорт бөлүмүнүн жетектөөчү адиси тарабынан Кыргызстандын 1994-жылкы үлгүдөгү паспорту берилген. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын калктык каттоо департаментинин өкүлү Гүлбарчын Турдубаева Марал радиосуна берген маегинде билдирген. Анын айтымында 2005-жылкы козголоңдо Жалал Абад шаарында мамлекеттик каттоо кызматынын архивдери күйүп кеткен. Күйүп кеткен документтердин номерлорун колдонуу менен паспорт жасалган. Саймайти Кыргызстанда туруктуу жашоого уруксаат кагазын 2012-жылы алган. Тийиштүү документ миграция кызматынын уруксаатынын негизинде берилген. Документтер мамлекеттик каттоо кызматынын калктык каттоо департаменти тарабынан чогултулган. Бирок иммигрант статусун алуу үчүн документтердин баарын миграция кызматына жөнөтүлөт. Башкача айтканда, миграция кызматынан уруксаат келген соң гана Саймайтиге Кыргызстандын аймагында туруктуу жашоого уруксаат документин даярдап беребиз, дейт Турдубаева. Саймайтинин айрым кесиптештери менен байланышы болгонуна ишенбейм. Бул туурасында депутат Бакыт Төрөбаев Элдик медиа порталына билдирген. Анын айтымында Төрөбай Зулпукаров жана Алтынбек Сулаймановду Туркияда атып өлтүрүлгөн Айыркен Саймайтиге байланыштырган маалыматтарды жалаң фейк аккаунттар чыгарып жатат. Ал эми башкы прокуратура жана УКМК бул туурасында эч кандай маалымат берген жок. Ошондуктан мен социалдык тармактарда айтылып жаткан айрым маалыматтарга ишенбейм, деди Төрөбаев. Белгилей кетсек, иши колдо болуп каза тапкан Саймайтиге Кыргызстандагы айрым саясатчылардын байланышы бар экени айтылууда. Анын ичинде Төрөбай Зулпукаров, Алтынбек Сулайманов, Дүйшөн Төрөкуловдор бар. Казакстанда контрабандага шектелип кармалган Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты спортчу Дамирбек Асылбек уулу кечээ 18-ноябрда Кыргызстанга экстрадицияланды. Бул тууралуу өздүк булактарда маалым болгонун информатор Кейжи жазып чыкты. Аны менен кошо кармалган эки кыргызстандык жарандагы жаза мөөнөтү мындан ары Кыргызстандын жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын алдында өтөшмөкчү. Эске сала кетсек, соттор Дамирбек Асылбек уулунун контрабандалык жүктөргө, трансулуттук кылмыштуу топторго тиешеси бар экендигин далилдеген эмес. Бирок сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Алар менен кошо кармалган 28 адамга дагы Алма Ата шаардык соту өкүм чыгарып, тарапташтары нааразы болуп келет. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин салык кызматынан өзү негиздөөчүлөрдүн бири болгон 33 фирманы жашырып койгон. Бардык компаниялар Кыргызстандын аймагында каттоого алынган. Айрымдарында ал жетекчи катары дагы деле катталып турат. Бул тууралуу экономист Кейжи билдирди. Кубанычбек Жумалиев ар кайсыл жылдары Унаа жана жолдор министрлигинде жана өкмөттө башчы болуп турган. Расмий маалымат боюнча ал айына 47 миңден 84 миң сомго чейин каражат табат. Мындай сандар 2015-2016 жылдары үчүн депутаттын салык декларациясында көрсөтүлгөн деп жазылат жалпыга маалымдоо каражатында. Басылманын маалыматына ылайык, Кубанычбек Жумалиев депутат болуп турганда болгону 2 декларация берген. 2017-жылы маалымат берген эмес. Декларацияда ал расмий айлыгын 507 чарчы метрлик үйүн, 316 чарчы метрлик батирин жана унаасын көрсөткөн. Туугандарында 1242 чарчы метрлик үйү жана 2007-жылы чыккан Audi унаасы бар экени айтылат. Кубанычбек Жумалиев 33 фирмада үлүшү бар экенин көрсөткөн эмес. Бирок бул маалымат Адилет министрлигинин ачык базасында жана ОСО Кейжи сервисинде бар. Жумалиев жогорку мамлекеттик кызматка 90-жылдын башында келген. Болгону 2005-жылдан 2015-жылга чейин тыныгуу болду. Бул аралыкта ал Улуттук илимдер академиясында илимий ишмердүүлүк менен алектенди. Мамлекеттик кызматта иштеп жаткан маалда ал 33 фирманын ичинен 11 фирмасын ачканга үлгүрдү. Анын 8-и азыркы чакырылыштагы депутат болгондо ачылган, дейт басылма. 12 компания депутат өзү катталган даректе каттоого алынган. Дагы 6 компания Анкара 117 дарегинде катталуу. Ал жакта эл аралык медициналык университет орун алган. Эске салсак, дал ушул университеттин айланасында былтыр чуу жаралган. Анда Кубанычбек Жумалиевдин жубайы ырчы Роза Аманова окуу жайдын жетекчиси болуп дайындалган эле. Анын артында дагы ар кыл багыттагы 15 фирма катталуу. Бул тууралуу өзүнчө макала болот. Анткени алар тууралуу депутаттын декларациясында жазылган эмес. Салык декларациясында Роза Аманова депутаттын жакын тууганы статусуна ээ деп билдирет экономист Кейжи. Кубанычбек Жумалиев кош негиздөөчү болгон компаниялар төмөнкүлөр.
Бишкекте жеңил унаалар сүзүшүп кафенин короосуна кирип кетти. Кырсыктын кесепетинен айдоочулар жеңил жаракат алышканын Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Окуя бүгүн 19-ноябрда Разаков менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган. Toyota East үлгүсүндө унаа 41 жаштагы жарандын башкаруусунда болгон. Айдоочу Разаков көчөсү менен түндүктү көздөй бара жатып, Токтогул көчөсүнүн кесилишинен Toyota Prius унаасы менен сүзүшкөн. Toyota Prius үлгүсүндө унааны 21 жаштагы айым башкарып бара жаткан. Кырсыктын кесепетинен Toyota Prius унаасы Разаков жана Токтогул көчөсүнүн кесилишиндеги кафенин короосуна кирип кеткен. Айдоочулар жеңил жаракат алып ооруканага жеткирилди. Унаалар айып аянтчасына токтотулду. Учурда тергөө амалдары улантылып, тийиштүү экспертизалар дайындалды деп айтылат маалыматта. Социалдык тармактарда Бишкекте топ балдар мушташкан видео тарады. Маалыматка караганда, окуя 19-ноябрь күнү түнкүсүн Чыгыш 5 аймагында болгон. Видеодон 10го жакын бала көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жанында мушташып, эс учун билбей жатып калган баланы тепкилеп жатышканын көрүүгө болот. Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматы аталган дарек боюнча эч кандай билдирүү болбогонун айтып, социалдык тармакка тараган видео боюнча териштирүү башталганын маалымдады. Казакстандын Тараз шаарында 12 жаштагы окуучу кызды мектептеги ажатканадан зордуктап кетти. 18-ноябрь күнү мектепте окуган окуучулардын ата-энелери бул окуяны териштирүүнү талап кылышкан. Шектүү жаран бардык камераларга түшүп калган, бирок аны эч ким байкаган эмес. Ал учурда мониторду көзөмөлдөп отургандар ордунда жок болуп чыккан. Мектептин ичинде бир гана даараткана бар, ал дайыма жабык турат. Мындан улам окуучулар сыртка барууга туура келет. Ал эми сырттагы дааратканага башка адам деле кире алат. География сабагынан суранган 7-класстын окуучусу сырттагы дааратканага чыккан. Ал жактан педофил кол салган. Бул тууралуу окуучу кыз өзү класс жетекчисине айтып берген. Окуядан кийин кылмышка шектүү 2 саатта колго түштү. Учурдагы пласт ишке барган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 38 жаштагы киши буга чейин уурулук менен соттолгон, үй бүлөсү жок. Окуяга байланыштуу мектептин окуу тарбия башчысы кызды кое берген мугалим иштен алынды. Дарыгерлер кыздын абалын канааттандырарлык деп маалымдады. Психологдун айтымында, ал жакынкы арада мектепке барып окуусун улантат. Эгер кызга пласт ишин жасаган кишинин күнөөсү далилденсе, ал өмүр бою эркинен ажыратылат.